Ассаламу алейкум, менин каналымдын катталуучулары. Сиздердин көпчүлүгүңүздөр телефондун жардамында минусовканы кандай кылат деп сурагансыздар. Мен ошол суроолоруңуздарга жооп кылып, бүгүн ушул видеону даярдадым. Ал үчүн бизге керек болот телефон, Google Chrome жана интернет. Google Chrome'га кирип, бул жерге биздин минусовка жасоочу программабыздын атын жазабыз. Ал программанын аты Vocal Remove караңыздар .org drop.ru. Ушул ру дегенге чейин жазсак бизде орус тилдүү болуп чыгат. Ушуну жалпы көчүрөсүздөр ушундай кылып. Мен бул сайттын ссылкасын комментарийге же описанияга да калтырып коёмун. Биз издөө баскычын баскандан кийин эле сайтты жазып ушундай чыгат. Биз бул жерден выбрать файлды тандайбыз. Да ушундайлар чыгат. Сиздер бул жерден фото и видео дегенди тандайсыздар. Звукозапись дегенди тандасаңыздар, сиздер үн жазууга, диктофонго кирип жетесиздер. Мына биздин жалпы телефонубуздун эс тутумундагы маалыматтарга кирди. Бул жерден биз выбор музыка дегенди басып алабыз. Бул жерде телефонубуздагы жалпы музыкалар чыгып турат. Эми сиздер бул жерден өзүңүздөр минусовка жасоо керек болгон ырды тандап аласыздар. Мен азыр кайсы ырды тандасам экен? Бул Самара Каримованын "Менин атам эң жакшы адам" деген ыры экен. Ушуну сиздерге көрсөтүп берейин. Караңыздар, ушундай көк болуп чыгып калгандан кийин бул жерден готов дегенди басасыздар. Эми бир аз күтө турасыздар. Загрузка болгонго чейин бир аз күтүп турабыз. Минусовка жасаш бул өтө оңой. Азыр нейросеттер, программалар өтө өнүгүп, мурдакыдай студия же башка бирөөгө табып жаздырганга мындай жаздырып убакыт кетирүүнүн кереги жок эле болуп калды. Бир аз күтө турабыз. Мындай алганда бир ырдын минусовкасын 1 же 2 минутта жасап алып койсо болот. Караңыздар, загрузка болуп бизге ушундай терезече ачылды. Бул жерде вокал деген жери бул ырдын жанагы үнү, ырдаган адамдын үнү чыгат. Ал эми музыка деген жерине музыка. Караңыздар, сиздер музыкасыны 100%га көтөрөсүздөр дагы. Бул жерден эгер музыка менен бир аз үн чыгып турсун десеңиздер, ошол адамдын үнүнү мындай калтырып кичине бул жерден турлап коесуздар. 10го, 15ке алып барып койсоңуздар дагы болот. Бизге азыр үнү эмес, жалаң гана музыкасы керек болот. Мына форматы MP3 болсун. Эми караңыздар, бул жерден сохранить дегенди басасыздар. Эгер ага чейин угуп көрсөңүздөр да болот. Мына жалаң гана музыканын өзү. Эгер вокал кошуп коем десеңиздер, бир аз көтөрсөңүздөр да болот. Мына бул жерден керек жерге коюңуздар. Жашыл түс музыкасы, ал эми кырмызы түс бул ырдын үнү. Караңыздар. Бул жерден вокалды пасайтсаңыздар болот. Пасайган сайын үн пасайып жатат. Мына 0 кылып койсоңуздар, 0 кылдыңыздар, эч кандай үн чыкпады, музыканын өзү угулуп турат. Эми булду өчүрүп, мына бул жерден сохранить дегенди басканыңыздарда сиздерден сурайт. Музыканын өзү болсунбу, же музыкасы калып, үндүн өзү чыгабы, же болбосо музыка менен үндү кошуп көчүрөсүздөрбү деп сурайт. Музыка плюс вокал деп турат. Эми сиздерге музыканын өзү керек. Ошол үчүн музыка дегенди басасыздар дагы. Мына көчүп калды. Эми бул жерден открытты басып угуп көрсөңүздөр болот.